өнүккөн коомдор жашыл экономика дейткенде кыргыз коомубуздун мээсине жете элек. Эми ал бизге ошол эле мындай түшкө кирбеген оокат болуп атат да. Биз тезегибизди нормально жагып албай атпайлыбы? Күндүн энергиясын алат деген бизге түшкө кире элек. Шамалдын энергиясы, күн, суу энергия, жанагы тиги тепловой насос деген азыр жаңы технология чыкты. Мен өткөндө интервью бербедим, үйүмө койдум, кара булакка койдум, уже 12 жыл болду. Мына ошо жашыл экономика деген бүт жанагы жаратылыштын ресурстарын пайдаланып, суу да кирет буга. Өңгө кирет, жана ГЭС деген ушунун баары жашыл экономика модели бүт эле. Тезек кыктын баары. Ошонун баары ошону пайдаланып кийин энергия айлантыш керек да. Кыргыз бүгүн момунтуп гана айфон менен гана управлять этип жаткан кыргыз болуш керек да. Үйүн ушу менен жылытыпчы. Карала туралы болуп жерден кийин монтуунан кийин капкара көмүр болуунан жүрбөйчү. Көчөнүн баары көмүркана. Көмүркана, мойкана, анан эмне сойкана, анан кийин тиги дарыкана, бүт эле кана биздикичи. Көчөнүн кебетесин кара. Шаардагы ушу көчөнүн боюнда көмүр сатып отурабыз. Кайсы 21-кылымда. Биз бир да кыргыз көмүр жакпаш керек. Бул келечекте 5 жылдан 10 жылдан бир да кыргыз мына ушундай это стратегия болуш керек. Негизги стратегия. А кантип жашайт аны? Муну менен эле пульт менен гана управлять этип, жашыл экономиканын эсебинен. Муну иштеш керек да.